Акыркы кезде Орусияда жүргөн эмгек мигранттар үчүн мыйзамдар күчөтүлүп, бир топ түйшүктөрдү жаратып, мамлекеттин мигранттарга болгон талабы ар бир сырттан келген чет өлкөлүк жаран мыйзам чегинде гана иштеп, айтылган эрежелерди сакташ керек. Алардын мыйзамын так аткарган эмгек мигранттары бүгүнкү күндө Орусиядагы ири ишканаларда иштешип, жакшы ийгиликтерге жетишкен. Арасында Москвадагы борбордук электромонтаждоо ишканасында иштеген кыргыз мигранттары да бар. Айтымдарына Сочи олимпиадасы өткөрүлүүчү шаарчыда ири имараттардын электр зымдарын туташтырышып, жакшы жыйынтык менен келишкенин белгилешет. Жакында эле Сочиде чоң гостиницаларга напряжение берип, ошолордун питаниясын берип, светтерин жандырып келдик, Сочини бүтүрүп. Азыр мына Садовый кварталда өзүңүздөр көрүп турган немистер, генподрядчик немистер, ошолордун фирмасында иштеп атабыз. Бул жерде дагы светильниктерди коюп, светтердин, подъездердин полный домду свети менен обеспечитип иштеп жатабыз. Москвадагы борбордук электромонтаждоо ишканасында жалпы 40 чукул кыргыз мигранттары уруксат кагазы менен иштешет. Аталган ишкананын жетекчилиги кызматкерлер өз ишин жакшы аткаргандыгы үчүн айлык маяналарын өз убагында төлөп, жатакана, кийим-кече жана 3 маал ысык тамак менен камсыз кылыптыр. Мындай жакшы шартта иштешкен жумушчулар олимпиадалык шаарчыдагы электр жарыктарын туташтырууда анчалык кыйын болбогонун жана сыймыктануу менен кылышканын айтышат. Фирмада иштеп, ушул Сочи шаарында олимпиада, дүйнөлүк олимпиада болуп аткан шаарга Кудай буйруп барып, өз салымыбызды кошуп, эмгектенип келдик. Баары жакшы. Ушу жакында эле ушу олимпиаданы биз да өзүбүз да көрдүк. Жакшы. Өзүбүз өтө чоң сыймыктануу менен өзүбүздүн эмгегибизди бааладык. Кыргызстан кичине эле мамлекет болсо дагы ошондой дүркүрөгөн жерге салымыбызды кошконубуздан биз өзүбүз дагы кубанычтабыз. Атайын өзүң барыш кыйын го, эми иш эмеси атынан бардык, фирманын атынан барып иштеп келдик кыргыз балдар. Орусияга иштегени келген ар бир жаран өз укугун билип, тиешелүү эрежелерге баш ийсе, анда ишканага да, өздөрү иштегенге да бир топ жеңил болот дешет адистер. Тескерисинче, мыйзам бузууларга жол берген билимсиз эмгек мигранттары ортомчуларга ишенишип, айлык акыларын ала алышпай, кыргыз элчилигинин консулдук бөлүмүнө көп кайрылышат. Кагаз түрүндө келишим түзүп керек. Колдон деле жасалып неметсе болот. Ал экөөнүн мындай бага экөөбүз сүйлөштүк. Мен мынча күн иштеп берем, рабочий график ушундай болот деп аты жөндөрүн баарын өзлөрүнүн немесин тиркеп койсо, ал документ дагы кийин кабыл алынат биз тараптан. Бирок эми документи жок болсо деле келген жарандарга биз аракет кылып жардам беребиз. Биз кайрылган жарандарга кат түрүндө жазып берип, кайрылуу, булар иштеген жерине кайрылуу жазып берип, ошол калган акчаларын алып чыгып бергенге аракет кылабыз. Өткөн 2013 жылы айлык акыларын ала албаган 448 эмгек мигранты кыргыз элчилигине кайрылышып, алардын 80% маяналары кайтарылыптыр. Тагыраак айтканда 5 миллион 33 миң рубль өндүрүлгөн. Эгерде мыйзам боюнча уруксат кагаз же патент менен ишке кирип, өз ишин жакшы билсе, анда эмгек мигранттары эч кандай кыйынчылыкка дуушар болушпайт дешет адистер. Сайрагүл Полотова, Дарбан Алачиев, Күн Сереп, Москва шаары.